мен мурда депутат кезинде көбүрөөк курч маселелерди көбүрөөк айтчумун, эмоционалдуу, сындаган маселелердичи. Азыр мисалы үчүн вице спикер катары президиумда отуруп абдан сындасам, бул оор тиет, анан мындай кызыктай сезилет да, ошо сөзүң оорураак болуп калат. Анан сындаганда дагы абдан кылдаттык менен тандап, даярданып, анан эмнени айтып атасың, сунуштарың менен келишиң керек да. Жөн эле мен силерди сындайм деп президиумдан отуруп вице спикер катары сындасаң, бул абдан мындай кесепети дагы оор болот, таасири дагы оор болот да. Жеке вице спикер катары жогорку кеңештин ишине өзүңүздүн мындай жеке адам катары да таасириңиз кандай болот экен? Вице спикер катары албетте таасири чоңойот мага билинбегени менен. Себеби дегенде маалыматты сен билесиң, бардык саясий жаңылыктарды сен билесиң деп бардыгы көп депутаттар кайрылышат да, эмне болуп атат жогору жакта депчи, ошондой маселелер бар. Анан вице спикерликтин дагы бир жагы бар. Бул күнүнө мисалы үчүн 3-4 жерге барып жана ачып беришиң керек, катышышың керек. Анан ал деле мисалы үчүн оңой сезилиши мүмкүн, бир сөздү жазып алып, докладты, баяндаманы барып окуйсуң деп, бирок ага дагы өтө кылдаттык мамиле кылыш керек да. Быйылкы жыл коомчулукту кайсы окуялар көңүлүн бурдуруп атса, ошол окуялар бизди дагы сөзсүз түрдө көңүлүбүздү бурдурат. Эгерде жалпы мамлекеттик масштабта келсек, анын ичинде биздин өзүбүздүн партиянын да бир катар оош кыйыштуу маселелери болду. Аны билесиңер, бул маселе дагы бизди кыйла түйшүккө салды десек болот. Түйшөлдүрүп, партиянын ичиндеги, фракциянын ичиндеги депутаттардын позицияларынын бөлүнүп жарылышына алып келди. Бул маселелер сөзсүз түрдө мындай 19 жылдын менин мага таасирин тийгизген орчундуу маселелер катары эсте калды да. Биринчиден эмнеси окшош, жогорку кеңеш дагы, өкмөт дагы мыйзам чыгаруучу демилгеси бар. Эми биз болсо аткаруу бийлик болгондон кийин албетте бизде жанагындай практикалык жумуштар көбүрөөк. Мен ойлойм жоопкерчилик дагы көбүрөөк. Жоопкерчилик. Анткени мен депутат дагы болдум. Эми албетте депутат болуп, сын пикирлер айтылат. Биз айтабыз өкмөткө. Биз дагы анткени максатыбыз бир да. Мамлекетте жакшы болсун, элдин жашоо шарты оңолсун дейбиз. Ошондуктан кээ бир учурларда албетте критика өтө мындай жесткий дагы болот, туура кабыл алабыз. Бизге бул өзүнчө өкмөт үчүн мындай тонус болот десек болот да. Бизге дагы бул как багыт катары. Кайсы багытта жумушту катуураак көзөмөлдөш керек. Мындай менин оюм боюнча өкмөттө жумуш кыйыныраак. Жоопкерчилик дагы ошончолук чоң. Анткени биз жасаган жумуш күндө эл талап кылат. Я думаю, что оценку, во-первых, конечно, вынесет народ на выборах 2020 года. Жогорку кеңешке такпааны 2020-жылы шайлоодо эл коет. Ал эми менин жеке оюм боюнча парламент конституцияда жазылган ыйгарым укуктарын пайдаланып, азыркыдан да жакшы иштегенге мүмкүнчүлүгү бар болчу. Өзүнүн көзөмөлдүк укугунда кенен пайдалана албай жатат. Парламенттин дагы бир негизги иши бул коомчулукта көтөрүлгөн маселелерге ыкчам реакция кылыш керек. Бул вазыйпасын канчалык аткарып жатат, бул чоң суроо. Ошондуктан жогорку кеңешке айтылган сын көп. Бул сындын кайсы бир бөлүгү жүйөлүү, кайсы бири негизсиз. Анткени башка бийлик бутактарына салыштырмалуу парламент ачык иштеп, биздин бардык иш-аракетибиз коомдун көзөмөлүндө. Бирок айтылган сындын басымдуусу жүйөлүү деп эсептейм. Есть доля обоснованной критики, на мой взгляд, поскольку, как мы понимаем, идут очень сложные процессы в обществе. Жакшы иштер аткарылды. Ал эми сын боюнча биз баягы публичный саясатпыз. Ушул мыйзам чыгаруу бийлиги бул эл менен иштеп, ачык жүргөн, микрофону бар ушундай кызмат. Ошон үчүн бизге баягы мындайча айтканда токмокто көбүрөөк тийип атат. Анын ичинде карылоо да болуп атат. Эми бирок мен ойлойм туура эмес деп, негизсиз деп ойлойм. Эгерде айрым депутаттар мисалы үчүн кандайдыр бир ойлорун айтса, эми анда сыйлашыбыз керек, себеби эл шайлаган депутаттар. Анан эми мен ойлойм депутаттар элдин душманы эмес.
эми 2020 жылга каникул бүткөндөн кийин жогорку кеңештеги ишмердүүлүгүбүздү улантабыз, ишти баштайбыз. Жайкы каникулдан кийин билесиңер өзүңөр 2020 жылы шайлоо болот. Аны дагы бүгүнкү күнү көрөбүз. Анан негизги менин бүгүнкү күнү ачык айтканда мындай өзүм ойлонгон бир чоң пландар деле жок. Планым эң башкысы ден соолук, өмүрүм болсо, үй бүлө, бир туугандарым аман болсо, ошол биринчи мендеги алда койгон пландар. Албетте ар бир эле кызмат орду бул жооптуу, анан өзүнө жараша түйшүгү бар. Министрлик деген эми бир чоң эң көйгөйлүү маселелерди камтыган министрлик, албетте ошого жараша түйшүктөрү бар. Себеби чынында бизге көп адамдар кайрылат, кайрылганда ушу биз аз камсыз болгон үй бүлөбүз, же болбосо бүтүн үй бүлө эмеспиз, маселен мать одиночкамын, же болбосо инвалидибиз бар деп, ошол үй бүлөгө тиешелүү бүт проблемалар менен катышат да, кайрылышат. Турак жай маселеси болобу, же болбосо больницада мындай бекер лечение ала албай атабы, же болбосо кандайдыр бир леченияга акча керек болуп атабы, же болбосо айтор көмүрү жок болсо да, башкасы болсо дагы бүт бардык мамлекеттик органдардын чече турган маселесини бизге келип маселени кое беришет. Албетте эми колдон келишинче аракет кылып атабыз. Укуктук таладагы башаламандык өтө көп болуп атат. Бул кыйынчылык алып келди. Экинчи мындай коомдук ажырымды жараткан, коомдук нааразычылыкты жараткан бул экинчи кемчилик. Бул деген мен айтпайм же президенттин же болбосо аткаруу бийлигинин кемчилиги деп. Бул мындайынча айтканда укук коргоо кызматкерлеринин кемчилиги. Райым Матраимов тууралуу мурунку бажы кызматынын төрага орун басарыны тууралуу берилген массалык маалымат каражаттарынын чагылдырылган, изилдеген фактыларды укуктук талаада изилдеп чыкпастан ошону саясатка буруп, тескерисинче ошолорду изилдеген укук коргоочуларга карата куугунтук, ошону айтып чыккан саясатчыларга же болбосо коомдук ишмерлерге карата болуп аткан куугунтук бул дагы бүгүнкү күндөгү бийликтин өтө чоң кемчилиги. 2020 жылы адилеттүү, таза шайлоолорду өткөрүп, эл арасынан чыккан чыныгы лидерлерди парламентке келгенге шарт түзүп беришибиз керек. Алар өкмөт башчысын шайлап, эл менен түз сүйлөшкөн, элдин батасын алган, жалтактап президентти да, анын туугандарын да, парламентти да, депутаттарды да карабаган чыныгы лидерди премьер-министр кылып алып келишибиз керек. Биздин конституцияда жазылган. Кыргызстанда болуп аткан бардык кырдаал үчүн, абал үчүн премьер-министр жеке жооп берет. Ошо келечекте Кыргызстанда мен өзүм жеке бактылуу болгум келет. Бирок бактылуу болуш үчүн мен бактылуу кишилердин жанында жүрүш керекмин да. Бактылуу адам качан болот? Ден соолугу сак болгондо, билими күчтүү болгондо, бүт укуктары бирдей корголгондо, өзүн өнүктүргөнгө мүмкүнчүлүктөр пайда болгондо, андан тышкары бул ички дүйнөсүн да өнүктүргөнгө жана ушул дүйнөнү танып, дүйнөнү кыдырып, ошонун баарына акча жеткендей болгондо, ошондо менин оюмча бактылуу болобуз да. Азыр бизде ар бир адамда Кыргызстанда тандоо бар да. Бул биринчи тандоо бул сен жөн эле космополит болуп Кыргызстандан чыгып, ошол өзүңдүн турмушуңду алып кеткендей болуш керек. Анан мен өзүм үчүн ушундай бир тандоо кылдым. Мен Кыргызстан үчүн күрөшөм. Кыргызстандын келечеги үчүн бүт өзүмдүн өнүккөнгө мындай салымды кошом. Кандай кыйын болбосун, кичинекей дагы бир салым болсо, ошол салымды кошконго даярмын да.